Салам. Жалыңдуу жаш кезиңде максаттуу жана ийгиликтүү келечек кургуң келеби? Биз сенин кыялдарыңды ишке ашырууга жардам беребиз. Мектепти өткөндөн кийин эмне кылуу керек? Жогорку окуу жайдан кийин эмне кылуу керек? Же болбосо кесибиңди алмаштыргың келип, квалификацияңды жогорулаткың келеби? Окууга баруу керекпи? Же дароо ишке киришүүбү? Экөөнү чогуу айкалыштырса болобу? Ausbildung же Германиядагы дуалдык билим берүү бул уникалдуу формат. Жумасына 3-4 күн ишканада иштесең, 1-2 күн кесиптик мектепте окуйсуң. Баары бекер. Ооба, албетте, сен окуу үчүн акча төлөбөйсүң. Тескерисинче, айына 800дөн 1400 еврога чейин сага айлык төлөшөт. Ausbildung университеттер сунуштабаган кесиптерди сунуштайт. Мисалы, медицина кызматкерлери, ашпозчулар, механиктер, мейманкана бизнесинин адистери жана башка көптөгөн багыттар. Эң башкысы, жүрөгүңө жаккан кесипти тандоо. Эмне талап кылынат? Немис тилин B1 деңгээлинде билүү. Бул ишенимдүү баштапкы зарыл деңгээл. Тынчсызданба. Тилди азырдан эле үйрөнө баштасаң болот. Окуу канча убакытка созулат? Ар кандай адистикке жараша 2 жылдан 3,5 жылга чейин. Бул аралыкта сен теорияны гана эмес, Германиядагы баалуу практикалык тажрыйбаны да аласың. Айтмакчы, окуп жаткан учурда жылына 30 күнгө чейинки эмгек өрбүүсү каралган. Саякатта эс ал. Окууну бүткөн соң толук кандуу адиске айланасың. Жана Германияда да, мекениңде да жакшы карьералык мүмкүнчүлүктөр ачылат. Катышуу үчүн жок дегенде 11-класстын аттестаты же колледждин диплому болушу зарыл. Документтерди даярда, консультациядан өт жана арыз тапшыруу процессин биз менен башта. Жаш Про долбоору сенин кыялыңа жол ачып, биринчи кадамыңды таштоого жардам берет. Германиядагы дуалдык билим берүү бул жөн гана окуу эмес. Бул сенин келечегиңе карай инвестиция. Баалуу тажрыйба алуу, жогорку класстагы адис болуу жана эл аралык ийгиликтүү карьера куруу мүмкүнчүлүгү. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарба. Жаш Про, сенин келечегиң ушул жерден башталат.